Саламатсызбы кызым? Саламатсызбы. Шаардагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясында окуу фестивалы болуп жаткан экен. Ошого неберелериме китеп окуп берейин деп китеп алганы келдим эле. Куш келипсиз. Бул жакты караңыз. Анда эмесе ушу китептерди мага бериңиз. Саламатсыңарбы балдар? Мен Сарпашев Бекжан окуу эстафетасын кабыл алдым. Эмесе силерге 3-1 тууган деген элдик жомокту окуп беремин. Кун коюп уккула. Дагы берилген суроолорго жооп бергиле. Илгери бир заманда ата-энеден жетим калган 3-1 тууган болуптур. Алардын колунда жалгыз өгүзү бар экен. Анын үчөө кезек менен кайтарып жүрүштү. Бир жолу эң кичүүсү кайтарып, уктап калып, өгүзүн уурдатып жиберди. Анан ойгонор замат ары чуркап, бери чуркап, эч жерден таппай, көзүнүн жашын көз кылып, ортончу агасына келди. Түндө уктап калып, көп өгүздү уурдатып жибердим. Кой ыйлаба, анын эмнесине ыйлайсың? Тиги улуу агаң барып айтчы, деди ортончу агасы. Бала анын улуу агасына айтты. Кой, кагылайын, ыйлаба. Керек болгондо таалабыз, ага чейин эч ким сойбос. Арык эмени ким сойсун деп агасы инесин кубантып койду. Күндөр өтө берди. Кыш өтүп, жаз келди. Эл кош айдап тиричилик кыла баштады. 3-1 тууган өгүздү кантип таабалыны эми акылдашты. Биздин өгүздү алган эме кичине бойлуу, сары кишидин, деди улуусу. Кичине бойлуу, сары киши болсо, анын көзү көк экен деп ортончусу айтты. Өзү кичине бойлуу, өзү сары, көзү көк болсо, ал уурунун аты Курманалы, деди эң кичүүсү. Өгүздү алган кишини билдик. Эми анын өзүн кантип табабыз, деди улуусу сурады. Бала өзүбүз оңой менен таба албайбыз. Балким хан менен таап берет. Ханга айталы, адилеттик кылгысы бардыр деп ортончусу айтканда, беркилер макул болуп ханга барышты. Ханым, биз ата-энеден кичинебизден жетим калып, жалгыз өгүзүбүз менен жер айдап, күн көргөн бечара элек. Аны кыштын башында уурдатып жибердик. Уурдаган киши сиздин айлыгыңыздан алып берсеңиз экен дешти. Кайсы киши? Аны өзүбүз көрсөтөлү. Сиз элиңизди чубатып берсеңиз эле болду. Хан макул болду. Хан элди чубатууга салды. 3-1 тууган өткөн элди карап отурду. Көптөн кийин эң улуусу ордон тура калып, мен айткан кичине бойлуу сары киши тетиги, деди. Кичине бойлуу сары болсо, мен анын көзүн көрүп келейин деп ортончу чуркап барып, көзүн караса чын көк экен. Кичине бойлуу сары көзү көк болсо, эми мен барып атын сурайын деп кичүүсү чуркап барып, атын сураса, аты чын эле Курманалы экен. Ханым, биздин өгүзүбүздү уурдаган киши ушул. Өгүздү бизге кайрып алып бериңиз деп балдар Курманалыны ханга жетелеп келишти. Балдардын өгүзүн бергин деп хан айтканда Курманалы чычая таанды. Хан аябай кысма калып, акыры даргага тартырмак болду. Курманалы ошондо гана коркуп, алганым чын эле, ханым, сарайда байланып турат, деди. Өгүздү уурдаган кишини балдар кантип билгенде хан аң-таң калып, эми балдарды сынамакчы болду. Балдар, силер анык билгич болсоңор, мына мунун ичинде эмне бар экенин билип бергилечи деп, биринен бирин көмкөрүп койгон 2 табакты алып келди. Балдардын эң улуусу табакты чайкап, мунун ичиндеги нерсе тоголок экен деди. Эмесе кызыл экен деп ортончусу айтты. Тоголок жана кызыл болсо, киши жей турган
anar eken dep en üçüsü söyledi. Han o öter tangalıp, bulardan birisinden öte razı olup, üçüne at minizip, ton minizip uzatkan eken. Emese ballar cumok bitti. Cumok kızık beken, bargarga yaktı mı, andemese sıralarga cevap belgile. Birinci sıra, bu üç bir tuğan degen cumokta karşı kahramanlar var. İkinci sıra, üç bir tuğan emnege göndöndü. Jana kanday sapatka iyi eken. Üçüncü sıra, kan ballardı kantıp sınadı. Emese ballar oku esafetasın giyinki okurmanı uzatağız. Тоқтоғұл атындағы номер 1 мектеп гимназиясының 4 В классының оқушысы Душаналиева Мадина. Сарпашев Бекжан ағайыбыздың «Үч ұл» деген шығармасынан бірінші сурасына жооп берейин. Ал шығармада ағасы, енесі, хан жана Курманалы деген каармандар бар экен. Саламатсызбы Курусун Кыргызбаевна. Мен Кенжебаева Азелина Сарпашев Бекжан агайдын «Үч бир тууган» жомогунан экинчи сурасына жооп берем. Үч бир тууган абдан акылдуу, ыймандуу болушкан экен. Жана алар бир нерсени сезе билишет экен, акыл менен ойлоп иш кылышат экен. Тоқтоғұл атындағы номер 1 мектеп гимназиясының 4 В классының окуучусу Карыев Сыймыр Сарпашев Бекжан агайдын 3 сурасына жооп берем. Балдар, силер баарынан анык билгич болсоңор, бунун ичинде эмне бар деп сурайт хан. Агасы айтат, бунун ичинде тоголок нерсе бар экен. Ортончу агасы, бунун ичи кызыл экен дейт. Кичүүсү, бул тоголок жана кызыл болсо киши жей турган анар экен дейт. Хан ого бетер таң калып, үчөөнө бирден ат мингизип, тон кийгизип узатат экен.